Гүлнура Жумалиева «Алча гүлдөгөн түндө». Окуган Айгүл Мырзабек кызы. Чайканадагы окуядан бир күн өтпөй чабуулга түздөн түз катышкан Токаревдин камакта каза болгону тууралуу суук кабар тарады. Аны Миңсейитти көрүп туруп эле атайлап качырып жибердиң деп айыптап камакка алышкан. Эми минтип суракка жетпей бир түндө белгисиз себептерден улам көз жумду. ОГПУнун Оштогу өкүлчүлүгүнүн башчысы Сергей Иванов Миңсейит Эшенди кармоо аракети таш капкандан бери ачуусунан эмне кылаарын билбей жатат. Гарнизонду Новиков баштаган атчан аскерлери чайкананы катуу курчоого алганы менен ОГПУнун ыкчам тобу ичкери киргенче Эшен из жашырып кетүүгө үлгүргөн эле. Аны ал түгүл эски мазарга чейин аңдып барып таппай калышты. Иванов намысына чыдабай көпкөк көздөрүн заарын чачыратып, кол алдындагыларды бышырып жечүдөй ишке салды. Ал Новиковдун аскерлеринин алдында кесипкөйлүгүбүздү көрсөтө албадык деп уялып жатты. Ушунча киши барып, бир чалдын изин таппай калганыңар акмакчылык деп буркан шаркан түшүп кабинетти башына көтөрүп, үстөлдү муштуму менен тарсылдата койгулаганда жанына киши чыдап тура албай калды. Жоодардын азыркы кызматы жоопкерчиликтүү да, кооптуу дагы. Күздөн бери тоо арасындагы айылдарды түрө кыдырып, басмачыларга каршы үгүт иштерин жүргүзүп жүргөндө Головкин аны ОГПУнун Оштогу атайын ыкчам өкүлү кылып дайындады. Анын колундагы кызыл булгаары менен капталган күбөлүк калаадагы каалаган эшикти ачканга, Атыгүл гарнизонду түп көтөрө бутуна тургузууга кудуреттүү болчу. Устаты Головкин ага өзгөчө ишенет. Ал эми жоодар бул ишенимди актоо үчүн кереэлден кечке бел тартпай иштеп жаткан кези. Токаревдин сырдуу өлүмүнөн кийин Сергей Иванов жоодарды чакыртып, кармоо ишин ким бүлгүнгө учатканын жана кызматкеринин кандай чөлгөнүн изилдөө боюнча жашыруун тапшырма берди. Иванов жоодардын Головкиндин кишиси экенин билгендиктен жана Фрунзеден убактылуу жардамга жиберилген өкүл экенин эске алып, ага гана ишеним артты. Шаар ичинде тынчтыкты жумушчу, дыйкан, милициянын кызматкерлери бекем сактап жатышты. Бирок Миңсейит сыяктуу саясий качкындардын изине түшүү жана мекеме ичиндеги чыккынчылыкты ашкерелөө бул ОГПУнун гана колунан келүүчү жашыруун иш эле. Ошол күнү кеч күнгө чейин жоодар колдо бар архивдерди талбай аңтарып, кылмыштуу чөйрөгө тиешеси бар болушу мүмкүн болгон адамдардын иштерин карап чыкты. Миңсейитке ким кабар жеткирди? Аны ким качырды? Эмне үчүн баалуу күбө чайкананын башчысы Хайрулла ок жеп каза тапты? Чыккынчы ким? Эмне үчүн Миңсейитти коштоп келген 9 киши каршылык көрсөттү болуп, бири калбай окуя болгон жерде атылып кетти? Бул суроолордун жообу табылбай жатты. Эртең менен Токаревдин ууланып өлгөнүн алгачкы белгилерин байкагандан кийин шеги ого бетер бекемделди. Ооба, чыккынчы дал ушул жерде, алардын арасында болушу ыктымал. Кеч киргенден кийин гана чарчаганына карабай, ичиндеги чыңалууну басыш үчүн жоодар куралын чачып тазалай баштады. Куралды абдан кылдат тазалап, анан кайра жыйнаган сайын башындагы чачыраган окуялар дагы иретке келгендей сезилчү. Алдында тетиктерге ажыратылган Маузер К-96 жатты. Тапанчадагы 10 октун ар бирин кургак чүпүрөк менен сүртүп чыкты. Майланган курал кампага, кургак курал кармашка керек, деп күбүрөндү ал өзгөчө ынтаа менен ишин аткарып жатып. Патронниктеги бир тамчы ашыкча май эң керектүү ирмемде гильзаны жабыштырып, өлүмгө алып келиши мүмкүн экенин жакшы билчү. Бирок башындагы чар жайыт ойлору дагы деле толук жыйынтыкталбай жаткансый. Жоодар тетиктерди акыркы ирет кургата сүртүп бүтүп, Маузерди жыйноого киришти. Анын колдору көзү жумулуу болсо да жаңылбайт эле. Алгач затворду стволдук коробканын ичине киргизип, андан соң кайтарып берүүчү пружинанын ордуна салып, бекиткичти бурады. Темирдин темирге шарк-шурк эте тийип, бири-бирине кынтыксыз отурганына маашырлана стволдук коробканы рамкага бириктирди. Акырында ок салгычтын пружинасына кылдаатык менен ордуна жайгаштырып, капкагын чык эттире жапты.
Сактагычты бекиткенден кийин курал эми кармашка даяр болду. Маузердин муздак стволдук коробкасын сыйпалап отуруп, чачыранды ойлорун бир нукка жыйынтыктады. Хайрулланын жансыз денесин эстеди. Октун багыты, порохтун ыштары баары анын жакын аралыкта атылганын далилдеп турат. Жердеги канды үтүр сымал созулуп чачыраганы октун кубаттуу куралдан жана өтө жакын жерден тийгенин белгиси эле. Ичкериге биринчи болуп Токарев гана киргенин анын жардамчысы Аронов суракта какшап айтып жатат. Бирок Токарев эми жок. Демек бул жерде Токаревди бул ишке жумшаган, аны кийин камалгандан соң уулантып өлтүргөн да бирөө бар. Жоодар куралын портупеясына илди да бул шегине жөө издеш үчүн өзү турган жерден чыгып, короонун ичинен салынган кош имараттын бирине жайгашкан ОГПУнун Оштогу бөлүмүнүн башчысынын жардамчысы Сатар Якубовдун бөлмөсүнө жөнөдү. Якубов жөнөкөй эле жардамчы эмес, ал бөлүмдөгү баардык ыкчам маалыматты билген адам. Иванов жалпы буйруктарды берсе, Якубов аларды кантип ишке ашырууну, ким кайда барат, ким кимди аңдыйт, баарын өзү тескечүү. Ушул жерде иштегендердин ичинен эң эле жайдарысы жана күнү түнү жумуш ордунда калып талбай иштеген Якубов экенин жоодар жумушка жаңы киргенде эле байкаган. Ал жайдары күлүп, бирок тамашалап сүйлөгөндү жакшы көрөт экен. Аны Фрунзеден жиберилген варяг деп бир-эки ирет тамашалаганга дагы үлгүрдү. Варягдар келет кетет, ал эми биз бул жерде калабыз. Ошондуктан жаныңызды кыйнап, анча сабалаба жигит деген эле. Муздак шамал бетине урду. Кеч кирип калгандыктан сактыкты кармап дубалга ийнин тийгизе, бутунун учу менен кадамдарынын дабышын угуп басты. Бул кокустан боло турган кол салууну алдын ала турган ыкма. Каалганын туткасын адатынча сол колу менен кармап ачты. Анткени эреже боюнча кокустан кол салуу болсо, оң колу ар дайым куралды кармаганга даяр болуш керек эле. Якубов терезеден чырактары бүлбүлдөп күйгөн кечки ошту карап, чылым чегип турган экен. Анын Миңсейит тууралуу соболуна эч нерсе болбогондой. Миңсейиттин кайда кеткени белгисиз, деди адатынча жайдары. Калгандары толук бойдон атылды. Күбө жок. Менин маалыматым ушул, деп жооп берди күлүмсүрөп. Бирок жоодар ошол маалда Якубовдун чылым кармаган манжаларынын билинер-билинбес калтырак басканын байкап калды. Эмнеге? Чарчадыбы? Же коркуп жатабы? Деген ой кылт этти. Ивановго кош колдоп кошомат кылган бул кишинин эмне көздөгөнү бар? Кетерде жоодар атайылап бир тал чачын жазып жаткан кагаздардын арасына калтырып кетти. Чыккынчы сыртта эмес, дал ушул жерде болсо, анын жазгандарын аңтарып, карап чыгышы да мүмкүн. Убактылуу жашаган үйгө келгенден кийин гана ушунчалык чарчап чалыгып турганын сезди. Ошого да болбой кийимдерин бүктөп иреттүү койду да, керосини түгөнүп сасый баштаган чыракты өчүрдү. Күмөрөйгөн терезедин ары жакта Сулайман тоонун карааны калдаят. Ар кайсы жерден иттердин үргөнү болбосо, кала бейкут түндүн кучагында. Миңсейит Эшен, деди ал акырын күбүрөп. Сени менен байланышкан адам ким? Азыр кайдасың? Ушинтип суроо берип, бир топко жатты. Бир окумда араң ушул тынчтыкта жалгыз калганда гана анын көз алдына кандуу окуялар, Якубовдун калтыраган колдору, бир аз болсо да унутулуп жүрөгүнүн түпкүрүнөн башкача бир элес калкып чыкты. Жайнагүл, көлдөн айдай сулуу кызы. Анын татынакай элеси жоодардын катуу чарчаган жанын сергиткендей болду. Ал азыр Фрунзеде болду бекен, кандай окуп жатты болду экен. Ошондо Караколдун жайлоосунда басмачы Нусукенин колунан Жайнагүлдү куткарып калганда кыздын көздөрүнөн чексиз ишенимди көргөн эле. Ал дагы эле ага ишенип, бараарын күтүп жатабы же унутуп калдыбы? Жайнагүлдүн элеси бул кооптуу кызматта жоодарды жакшылыкка сүрөгөн жалгыз үмүт чырагындай бүлбүлдөп мээрим бергенсиң. Сен жакшы жүрсөң эле болду, менин сулуум. Бул чыккынчылык боюнча ишти бир жаңсыл кылайын, анан сөзсүз сага барам, деп күбүрөңдү ал караңгыда жалгыз жатып. Эртеси ал кагаздардын арасына атайын белге кылып салып койгон чачтын орду алмашып калганын көргөндө ишеними бекемделди. Чыккынчы сыртта эмес, дал ушул жерде. Жана ал
Якубов болушу да толук мүмкүн. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат. Гүлнура Жумалиева, Алча гүлдөгөн түндө. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. 20-бөлүм. Жаңы башкарма. Бүгүн таң эрте күн суук экенине карабай, короодо эски кайчы менен сакалын серпип жаткан сагалынын эмнегедир каткан казынасы эсине түштү. Анысын улам ат менен бастырып барып, алыстан көз кыйыгы менен карап койчу эле, бирок көптөн бери ыңгайын келтире албай жүрөт. Керели кечке бел тартпай колхоз жумуштарында иштеп жатат. Баягы бай болуп чалкалап жаткан учурлар жок. Кымыз ичип кыл чайнаган, эки бети манаттай кызара бөрткөн, сагалы жок. Сакалын агаралаган, бир тыртайган арык кишиге айланган. Эгер аны азыр кайра казып алып келсем, балким жашоом кайра өзгөрөр беле, деп ойлоп койду ичинен. Кайра бул оюнан өзүнүн күлкүсү келди. Алда каты күнай, ошончо алтын күмүштү кайда сатасың? Азыр кыбыр эткениң эле өкмөттүн жасоолдоруна жетип калган. Байкуш Жакыбалы колхоздон бир кап буудай уурдап алган деп эле жалаа менен кесилип кетти го. Аңгыча анын байбичеси улар бүбүнүн үйдүн ичинен чырылдаган ачуу үнү селт эттирди. Өлүк тиригиңди гана көрөйүн көгечеги. Топордон алба зайыбыңды, топордон алсаң зайыбыңды тос-тос кылат айылыңды, деген ушул. Эшикти тарсылдата ачып токолу Айымкүл атып чыкты. Адаттагыдай эле абышкасына арызданып баштады. Эжемди тыйып койсоңузчу, жөндөн жөн эле асылып жатат. Эмне дейт? Айранды чала уютуп турсуң дейт. Ого куй, ошо да сөз болчубу? Суу кошуп чалап кылып ичип алабыз да. Ошол маалда улар бүбү жепирейген тамдан жулкуна чыгып, сагалынын сөзүн угуп калды. Сен менин сөзүмдү сөз эмес деп калдыңбы? Качантан бери токолуңа болушуп калгансың, я? Көздөрүн акыйтып сагалга карады. Сетирейген гана каракчы, качантан бери арызчы болуп калдың? Анан чуркап келип Айымкүлдү чачтан алды. Кое бериңиз эже. Айымкүл кантсе да жаш эмеспи? Анын карлуу колдорунун кутулуп чыгып, көкүрөккө түртүп жиберди. Улгайып калган улар бүбү очорлуп жерге отуруп калды. Ой, койгула, деп аларды тыйды сагалы. Карыганымда ушул токолдон кордук көрөт экенмин го. Улар бүбү улуп уңшуп ыйлап кирди. Оңой менен ачууланбаган сагалы бул ирет от алып кетти. Ушул эки аял бири-бири менен чатакташа берип, акыркы күндөрү анын жашоосун тозокко айландырып бүтүштү. Ачуусун кантип басаарын билбей, сакалын тутамдай кармап жулуп алды. Тутам кыл жерге түштү. Эки катын алгандан көрө жөн эле бойдого өтсөм эмне? Ой, бир тынч жашайсыңарбы, айланайындар. Сагалы эки санын чапкылап, эмне кылаарын билбей, наалып жатып, дал ошол тушта кара жорго минген жигит алардын үйүнө келип калганын байкабай да калыптыр. Аксакал, эмне ызычуу бул? Деп сурады ал капыл-тапылдан. Ой, мына Кудай аткырларын эле чатагы бүтпөй койду, деп нааразы болгон сагалы тиги бейтааныш жигитти тиктеп калды. Кең далылуу, жүзү күнгө тотуккан кара мурут, кырдаач мурун жигит экен. Сагалынын көзү дароо эле анын алдына минген жорго атына түштү. Келишимдүү жаныбар экен го, жарыктык. Эки аял алсаңыз чатак ушинтип басылбайт, деди жигит. Же тамашалап жатканы, же жөн эле жай сүйлөп жатканы билинбей. Анан сурады. Сагалы деген аксакал сиз болосузбу? Ооба балам. Ассаламу алейкум аксакал. Мен силердин жаңы башкармаңар болом. Атым Канымет. Бул болсо менин үй бүлөм. Кош ат чегилген арабада 3 баласы менен отурган жаш келинди сагалы эми гана көрдү. Алейки салам баатыр. Жол болсун, кел. Бул сизде кошунаңыз Молдокадыр деген жигиттин үйүнүн ачкычы бар дешти. Ооба, деп шашып калды сагалы. Тигил үй бүлөсү менен балыкчыга иштейбиз деп көчүп кетишти. Убактылуу карап туруңуз деп мага ачкычтарды таштады эле.
Дал ошону сурап жаткам аксакал. Мурдагы башкармаңар Оторбай ушул үй бош экенин айтып, ачкычын сизден аласыз деди. Ооба, ал тигил ичкерide илинген күрмөмдүн чөнтөгүндө эле, деди шашкалактап. Демек жаңы башкарма ага кошуна болот тура, деп ойлоду ичинен. Бир чети жакшы болду. Молдокадырдын жаңы эле салган үйү каралбай калды эле. Ушинтип ойлогон Сагалы күймөлүп отуруп, эптеп ачкычты таап чыкты. Сагалы Каныметтин колуна ачкычты берип жатып, ичинен маңдайы жарык жигит экен. Оторбайга караганда кыйла токтоо көрүнөт деп ойлоп койду. Кел баатыр, аттан түш. Жол азабы көр азабы дейт. Даам сызып, дем алып анан жайгашасыңар, деди Сагалы кыргыздын меймандостугун кармата. Жанагы арабада отурган үлбүрөгөн жакшынакай келин эки уулу жана бир кызын алып арабадан түшүп жатканда Айымкүл жете барып жардамдашты. Алардын жанына Сагалынын эки уулу Кубат менен Баатырбек да чуркап барышып, өздөрү теңдүү атасы Каныметке куюп койгондой окшош балдарды карап калышты. Улар бүбү эмелеки долуланган ачуусун дароо унутуп, саксайган чачын оңдоп, жоолугун кайра салынып, эч нерсе болбогондой келгендердин алдына утурлай басып конокторду үйгө киргизди. Жакшы турасыңарбы эже? Менин атым Гүлсүн, деди жанагы келин. Келгиле, айланайындар, үйгө киргиле, деди улар бүбү. Дасторкон үстүндө Канымет айылдын абалын сурай баштады. Кудайга шүгүр, деди Сагалы. Элдин курсагы ток, жумушу бар. Кеп салып отур уулум. Кайдан болосуң? Чүйдөн болом аксакал. Солто уруусунан болом. Жакшы, өзүбүздүн бала турбайсыңбы? Анан салт боюнча аңдан ары таанышып, куда сөөк, жек жаатына чейин тууган болуп чыга турган кыргыздын жет ата сүрүштүрмө сөзүнө киришти. Жигит Олый атадагы партиялык советтик кызматкерлерди даярдоочу 6 айлык курсту бүтүрүп келгенин, ага чейин Фрунзедеги айыл чарба техникумунда окуганын айтып берди. Баса, Канымет баатыр, деди Сагалы чай уртап. Сага чейин иштеген Оторбай өжөр киши. Жаңы башкарма келет дегенден бери кабагы ачылбайт. Сак болбосоң, Канымет күлүп калды. Өкмөт менен партия биздей кедейдин балдарын бекер окутту. Эми биз ошол ишенимди актап, айылды өнүктүрүшүбүз керек. Оторбай аксакал менен да тил табышарбыз. Каныметти узатып жатып Сагалы кайрадан коргоодо даракка байланган кара жоргосуна карады. Жаныбардын териси күнгө чагылышып жылтылдап, таноолору дердеңдеп, накта асыл тукум экени көрүнүп турду. Аялы сулуу, аты жорго, өзү билимдүү, жаңы замандын баласы тура. Тил көздөн сактасын, деп ичинен бата берди. Анан эстей коюп Каныметти кечки тамакка чакырды. Уулум, кечинде үй бүлөң менен чогуу келип эт жеп кеткиле. Байлап жүргөн бир куйруктуу кой бар эле, ошону сойдурайын. Өзүм да согум сойсомбу деп турган элем. Ой аксакал, аны жөн эле коюңуз, деди Канымет. Жок балам, үйдө эт жок калды. Сенсиз деле бүгүн мал соймокпуз. Канымет кеткенден кийин байбичесине кайрылды. Айымкүлгө айт, эртерээк барып бурмашты кой сойгонго чакырып келсин. Айланайын, кой сойгонду бир үйрөнүп алсаң боло абышка. Ушул бурмаш келинче жоксуңбу? Үйдө эркеги туруп, аялга кой сойдуруп, уят кылып бүттүң го. Бурмаш бүгүн эле касапчы болуп атты эле. Мен эмес, айылдын жарымы бүт аны чакыртышат го. Сагалынын кошунасы Бурмаш бул айылга эле эмес, кошуна айылдарга чейин таанылган адагы чыккан балбан келин. Той топурда күрөшкө чыгып, эркектерди баш кылып чыгып, мөөрөй бербей, эч кимден тартынбай бетке айткан шар мүнөз, ачык айрым келин. Баягы Бурмаш балбандай болуп деген лакап кеп бул чөлкөмдө тарап кеткен. Алган эмес, Бурмаштын жоошпайындай деген кеп да бар. Себеби жолдошу жоошпай Бурмаштын айтканынан чыкпаган, Кудай момун, кой оозунан чөп албаган жигит. Үй ичинде Бурмаштын сөзү сөз болсо да, башка элдин көзүнчө ал күйөөсүн сыйлап турат. Ал тургай жоошпайды басынкысы келип келекелеп жүйлөгөн бир-эки айылдаш жигитти сабап салган дагы жайы бар. Дал ошол өзгөчө кошунасын бүгүн Сагалы согум сойгонго чакыртты. Жайнагүлдөн да көптөн бери кат алыша элек. Ал кыз кандай жүрөт болду экен? Кызын эстеген Сагалы жаңы кошунанын келгенине чын дилден кубанып, колхоздун кампасындагы жумушуна жөнөдү. Урматтуу угарман,
Сиз угуп жаткан Алча гүлдөгөн түндө чыгармасынан тышкары биздин каналдан Мен сүйүүнү таандайм чыгармасында угууну сунуштайбыз. Анда 6-кылымдын айбаттуу доору, байыркы кыргыз даңазасы, катаал ордо оюндары жана тарых түпкүрүндөгү катылган тунук сүйүү тууралуу баяндалат. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.